Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Саламатсыздарбы? Акыркы учурда Бишкектин айланасындагы ыш маселеси чоң көйгөй жаратып жатат. Биз Бишкектеги ыш маселесин кантип чечсе болот, кесепеттери кандай деген теманын айланасында бүгүн сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев менен Жаратылыш ресурстары министрлигинин айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын башчысы Кылыч Тентимишев болмокчу. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроомду сизге узатсам, негизи ушу Жогорку Кеңеште өткөндө Бишкектеги абанын булганышы боюнча маселелер көтөрүлүп, бул боюнча тиешелүү мекемелер жооп берди, анан токтом да кабыл алынды. Ошол токтом боюнча айтып өтсөңүз, ал эмне болгон токтом? Бул токтомду эсиңиздерге салып кетсем, 2019-жылы окшош бир токтом кабыл алдык эле. Бирок ошол убакта божомолдор менен гана кабыл алынган болчу, анткени андай эч кандай бир илимий изилдөөлөр жүргөн эмес эле да. Быйыл билесиздер, ПРООН, андан сырткары ЮНИСЕФ дагы өзүнүн илимий изилдөөлөрүнүн негизинде бир топ айткан эмне үчүн болгонун, смогтун каяктан пайда болгонун, эң биринчи кайсылардан пайда болуп атканын айткандан кийин гана биз өзүбүздүн токтомубузга өзгөртүү киргиздик. Ал эмне деген өзгөртүү болчу? Келиңиздер, эми билесиздер, эми бул баарын эле маалым болуп калды. Биз эгерде буга чейин эң чоң ТЭЦтен келатат деп айтчу элек, бүгүнкү күнү ТЭЦ эмес ошол жаңы конуштардын түтүнүнөн болуп аткан нерсени ушул изилдөөлөр айтты. Андан сырткары жанагындай котельниялар, жеке котельниялар, мамлекеттик котельниялар, алардын баардыгындагы көмүр менен жакканына байланыштуу мына ошолор деп айтылып атат. Андан сырткары биз өзүбүздүн ошол токтомубузда айтып атабыз, бүгүнкү күнү мусорный полигон боюнча билесиздер, жана мусордагы ал жакта күйгүзүп атканы дагы негиз болуп атат. Төртүнчүсү негиз бул роза ветров деп коет, жанагы биздин курулуштардын курулуп калганы аныкталып калган нерсеси. Анан бешинчиси бул машинелерден деп айтып атабыз. Анан ушул 5 чыккан, эмнеден чыккан смог, ошонун алкагында тапшырмаларды бердик. Биринчи кезекте жана айтып аткан ошол биздин жаңы конуштарга Газпром убагында бардык Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарын өткөзүш керек эле. Бүгүнкү күнү өткөзгөн жок. Биз ошону талап кылып атабыз. 25-жылга чейин талапты аткарып, бардык конуштарга газды өткөзүп атабыз. Андан сырткары алар эми ар бир үйгө өткөзө албайт да, бирок ар бир үйгө өткөзүү маселесин аны мамлекет жардам берсин. Анткени жөнөкөй карапайым элде ал акча жок. Оборудование алайын десе 60 000, аны өткөзөм десең дагы 30 000. Демек, кандайдыр бир $1000 тегерегинде акча ал элде жок. Эми субсидиялар этип биз токтомдо жазып атабыз. РСК банк, Айлы банк, Газпром менен эл менен трехсторонний договор түзсүн дагы, ошону алып берсин элге, эл өзү каалаганды алып берсин. Анан аны төлөшүн, акырын тарифке кошуп койсун, тариф менен акырын аны кайтарып ала турган сунушту бердик. Бул биринчи сунушубуз. Экинчи, ошол жанагы котельниялар, болгон котельниялардын баардыгын газга өткөзүлөт деп атабыз. Үчүнчүсү, ал жерде атайын жанагы колунда жоктор дагы бар да, баардыгы эле газ менен жашай албайт да. Көмүр менен эмне үчүн жагат? Ал арзан. Бирок көмүрдүн ордуна башка альтернативдүү варианттарды, солнечный батарея менен жана башка дагы нерселер бар экен. Ошону $50 миллион каралган экен. Ошол $50 миллион Минфин түздөн түз берсин ошол багытка, ошол проекттерге, ошол долбоорлорго деп айтып атабыз. Анткени алар башка жака кетирин деген бир моменттер болуп калган экен. Түз ошолорго берсин деп тапшырма берип атабыз. Үчүнчүсү, мусорный полигон боюнча айттык эле, сөздөн ишке өтөлү, кечке эле ушинтип айтып жүрө беребизби? Бул ирет 23-жылдан башталсын деп точканы коюп атабыз. Демек, буга мэрия өзүңүздөр билесиздер, макулдугун берди. 23-жылдан баштай турган болгонун уже билгизди. Андан сырткары мына азыркы роза ветров деп коебуз. Куруп калды, үйлөрдүн баардыгын буза албайбыз. Бирок азыркы дагы үйлөрдү салып, дагы бузуп албайлы. Илимий изилдөөлөр жүргүзгүлө дагы роза ветров кайсы жерде сакталып калды, ошол бойдон картаны түзгүлө, анан ошол жерге үйлөрдүн курулушуна мүмкүнчүлүк бербегиле деп атабыз. Төртүнчүсү, бешинчиси жана машинелердин боюнча. Алар боюнча жана катализатор маселеси чоң көтөрүлгөн. Билесиздер, ал боюнча токтомдо кабыл алынган эле, бүгүнкү күнү токтом иштебей атыптыр. Скупка алгандар боюнча биз ошого жардам катары азыр мыйзам жазып берип атабыз. Скупкаларды жана сатып ала тургандарды жазалайлы. Алар сатып албасын. Анткени жөнөкөй эл жакшы көргөндөн алып барып саткан жок. Тыюу салынып атабы ошондой, алар сатып алганга, скупка кылгандарга тыюу салынып атат, штраф менен үнөмдөп атабыз. Ошо саткан учурда 20 000 дейбизби, кандай дейбиз, аны азыр аныктап атабыз. Жакын араларда ошону белгилеп бүтөбүз. Жана ошондой эле жанагы срокторду коюп атабыз. Жоопкерчилик эң жылдан мына сиз да өткөнкү жылдарда бул маселени көтөрдүңүз. Азыр да сиздерге рахмат, көтөрүп атасыздар. Бирок ушинтип эле келе беребизби?
жоопкерчилик бир кишинин башына койбойлу. Биз айттык ошол жерде вице-премьер, мындайча айтканда кабинет министринин орун басары башы менен жооп берсин. Кийинки жылы биз ошодон сурайлы. Бир киши ушуга жооп берсин деген жоопкерчиликти дагы, анан буга чейин аткарылбаган жумуштарды дагы жоопко тартылсын деген ушундай токтомду кабыл алдык. Бул токтом ишке кириш керек, муну аткарыш керек. Эгерде өкмөттүн эле же бир министрликтин жалгыз жумушу аткарылып атса бир жөнүндө, үстүдөн баары бир комплекстүү жумуш жүргүзүш үчүн биздин токтомубуз керек, бул абзел. Ошон үчүн биз муну кабыл алдык. Жакшы, Кылыч мырза, ошол жогорку кеңештин жыйынында министр Динара Кутманова отчет тапшырбадыбы? Анан негизи ушул абаны таза кармоо боюнча кандай аракеттер болуп атат сиздер тараптан? Биз тараптан, саламатсызбы? Биз тараптан азыр негизи ушул Бишкек регионалдык управлениябыз МВД менен биргеликте жана муниципальный инспекция боюнча, башкардык инспекция боюнча чогуу иш-чараларды көрүп атышат. Эң биринчи баягы муниципальный инспекция менен эмелерди ажыратып атпайбызбы, мына жеке мончолор жана котельниялерди ошолорду текшерип атышат. Ал жерде эмне биздин эмес боюнча, мыйзам боюнча эң биринчи автошиналарды күйгүзүү уруксаты жок, швейный изделияларды күйгүзүү уруксаты жок, жана таштандыларды күйгүзүүгө уруксаты жок деген. Эң шаарды булуп аткан ошолор. Жана андан тышкары дагы автотранспорт боюнча мына жакында азыр эле маалымат бизге келди, 200-гө жакын автомашинаны текшердик, 3 протокол салдык дейт. 3 протокол комплекстүү жумуш эмес, негизи аз, бирок ошондой пока азырча ушул жумуш жүрүп атат. Смог боюнча деп атабыз да. Андан тышкары биз Бишкекский санитарный полигонго, Бишкек санитарный полигонго буга чейин предписаниялар берилген, бирок ал жерге тилекке каршы технологический процесс туура эмес болуп атат азырчы. Туура эмес үчүн, ошон үчүн улам сайын бул свалка өчпөйт, күйүп турат. Жакшы, Марлем мырза, сиз ушул смог боюнча 2019-жылдан бери маселени көтөрүп келатасыз. Анан негизи ошол жылдан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Эми жакшы суроо бердиңиздер, мындай болду да, азыр чындыкты айтып коелу эле. 2019-жылы ушул маселени көтөргөндө өкмөт тараптан толук колдоо болгон жок. Анткени ошол убактагы премьер-министр керек болсо мен менен спорт этип айткан. Баары эле талаш тартышып атабыз да. Сен смог деп атасың, смог ошол ТЭЦтен жана башкадан болбойт. ТЭЦ биз машина менен катуу өтүп атканда четтеги калып аткан жанагы чаңдан чаң сапырылып үстүгө көтөрүлүп, ошодон смог болуп атат дегенде мен мындай ошодон түшүнгөм да, бул маселе азырынча мынчалык иретте чечилбейт экенинчи. Ошондо айткандай эле ошондой болду. Качан гана бул колго алынды? Чын айтайын, мына жана Новиков деген Артем ел премьер болгондо биз чогуу ушул флагштопко чыгып, ошол жактан көрсөтүп, мына бүт органдарды ошоко чакырып ошол жерден көргөнбүз. Ошондо биринчи жолу реалдуу түрдө план, жол картасы, план кабыл алынган өкмөттөнчү. Ошол план менен азыр келе жатат бүгүнкү күнү. Бирок дагы бир жолу кайталап коеюн, ал учурда илимий изилдөөлөр жокко байланыштуу, ал божомолдор менен гана түзүлүп калган болчу да. Азыр мына Кудайга шүгүр изилдөөлөр негизинде конкреттүү түрдө азыр булар дагы бир жолу карап чыгышат. Биздин токтомдун аткарылышы боюнча булар өздөрүнүн жана буга чейин кабыл алган жол картасын, пландарын дагы бир жолу карап чыгат дагы, анан кийин реалдуу түрдө срокторду койгонго байланыштуу булар дагы реалдуу срокторду коет дагы, аткарганга аракет кылат. Анан бул маселе боюнча биз кышта эле эмес, атайын жайында дагы бир отурум өткөзүлдү деп атабыз. Анан жайында текшерип баштайбыз. Кайсыны кандай аткарып баштады, кийинки жылга кандай даярдык бар, жана мен айткан газификация боюнча, элди газга өткөзүү боюнча кандай жумуштар жүрүп атат, канча котельный реалдуу түрдө өттү, кана сенин жана мусорный полигондун качан курулуп баштады, фундаменти болдубу, катализатор боюнча кандай жумуштар алып барылып атат деп реалдуу түрдө уже сроктор менен карай баштаганда жылыш болот деп ишенем. Биз 2024-25 деген акыркы срокто койдук. Если реально караган болсо, иштей турган болсо, кыла турган болсо, ушул 2 жылда толук алгандан алысмын, бирок средний показатель, орто показательге биз бүгүнкү эң мындай средний показатель ден соолукка зыян эмес деген показательге түшүргөнгө срокту коюп койдук. Бул менен бардык министрликтер макул болду. Ошол эле экология министри да макул болду дагы. Ал дагы айтты, 2 жылга коюп берсеңиздер, биз бүтүрөбүз деди. Ошого ниет кылып турайлы. Эми мындан ары сиздер дагы өткөзсөңүздөр, только мындай жакшы жактарын айтып өткөзгөнгө мындай мүмкүнчүлүк болсун.
Ушул акыркы учурда экоактивисттер дагы социалдык тармактарда бул маселени аябай талкуулап атышат. Анан негизи эле ушул кыш мезгилинде Бишкек аба боюнча эң кир шаарлардын бири болуп калып атат да. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Бул жерде баягы мындай маселе да, негизи. Бул жерде жеке менчик организациялары бар, датчиктери бар шаар боюнча. Абанын текшерүү ушу булгану боюнча текшерген датчиктер жана МЧСтин датчиктери, Кыргыз Гидрометтин датчиктери бар. Кыргыз Гидрометтин датчиктери де азыр жаңы бойдон коюлган, алар 2021-жылы коюлган. Дагы аноним деген датчиктери бар экен. Алар аноним деген бир жеке менчик бир лицо болсо жабыштырып коет, ошонусун кара берет да. Бирок картадан аноним деп чыга берет. Бул датчиктердин 2016 bir organizasiya koydu, men atап эле коеюн. 2016'dan beri бул датчиктин өзүнүн эмеси бар, срогу бар. Во-первых, во-вторых, ал датчиктин тазалаш керек жана караш керек, сөзсүз. Антпесе фильтр забиваться этип эле туура эмес показанияны бере берет. Биз азыркы учурда, азыр мына биз мониторинг бар, мониторинг кылып атабыз. Ушул жерде, допустим, Бишкектен канча калдык көтөрсө, ПМ 2,5 деп коет. Ошол Бишкектин абасы менен мына Баткендин абасы бөлөк болуп атпайбы? Бирок ушул эле датчик, алардын датчиги бирдей эле көрсөтүп атпайбы? Бул туура эмес да. Ошон үчүн биз өзүбүз мониторинг жүргүзүп атабыз. Жакында биз ошол мониторингди ачыкка жарыялабыз. Бир, экинчиси, бул датчиктер боюнча анан көмүрдүн сапаты, биздин баягы Кыргызстан кара кеченин көмүрү бул буру көмүр деп коет. Ошо бул көмүр бул жакшы күйбөйт, аягына чейин күйбөйт, ошон үчүн иш көп чыгат да. Совет кезинде негизи ТЭЦК деле өзү Карагандан келчү көмүр, Кузбастан келчү көмүр. Ошондон да заттарды азыраак чыгыш, каменный көмүр ал жакшы күйөт, табын да жакшы берет. Тилекке каршы биздин кара кеченин көмүрү быша элек дагы. Ошон үчүн мына түтүн айтып атпайбыз, новостройканын баары бар, жылмастын баары ушу колдонуп атпайбы? Ошон үчүн түтүн көбөйүп атат. Бирок элди түшүнсө болот. Себеп электр жагынан биздики азыр дефицит болот, туурабы? Дефицит болгондуктан кийин элдер эмне кылат? Айла жоктон жагат да. Ошол маселе да. Ошол да. Альтернатив источник бериш керек ошондон да. Жогоруда ушул айтып кетпедиңизби? Жеке организациялар депчи. Сиздер жеке организациялар менен кандай иш алып барасыздар? Өзү негизи жеке организация ал өзү международный организациялар негизи. Алар эле ушу международный картага беришет, международный карта сайттарга чыгарышат ошолор. Биздин өзүбүз сайтка алардын эмеси данныйлары жок азыр. Биз чыгарбайбыз аларды. Жакшы, Марлем мырза, ушул ден соолукка тийгизген кесепети боюнча жогорку кеңештин жыйынында да сиз айтып өттүңүз эле да. Анан бул абанын булганышы өлүмгө дагы алып келет дегенге эч ким кепилдик бербейт деп айткансыз да. Негизи ушундай катталган фактылар барбы? Ушул абанын булганышынан балким кайтыш болуп калган учурлар? Эми билесиздер, буну ЮНИСЕФ дагы программада айтып кетти. Алардын изилдөөлөр негизинде дагы жолго белгилеп коюлду. 100дөн ашык өлүп атат деп мындай фактылар айтып атат. Процент менен караганда 12-10% деп атат. Ал эми эсептеп чыкты мен өткөндө. Демек 4000 адам, 5000 адам тегерегиндеги ошол смогтун алкагында каза болду деп атат. Эми буга ишенбөөгө негиз жок. Анткени дагы бир жолу түшүндүрүп коелу, бул смог, ыш, бунун составында өтө көп концентранттар бар. Жана ПМ 2,5 деп эсептелет экен. Анын ичиндеги химикалык концентранттар бар. Алар бардык жерде мен эле эмес, ошол изилдөөлөр негизинде өпкөгө тийгенде, өпкөнүн ичинде керек болсо рак ооруларын алып келгенге чейин, бронхит ооруларын, жана бир топ чоң ооруларын алып келгенге түрткү болот экен. Бул демек чындык. Муну кабыл алышыбыз керек. Анан адам качып, жок, андан өлгөн жок биздин жарандар, андай эмес деп өзүбүздү алдасак, анда ушу менен жашай беребиз. Андан алдабай, моюнга алып, туура бул дагы воздействиясы бар деп муну кабыл алышыбыз керек. Анан жанагы айтып кетти го, жанагы международный частныйлар депчи. Биз ошон үчүн токтомдо жаздык, эл аралык ден соолук уюмунун ВОЗдун көрсөткүчтөрүнүн теңесин деп атабыз. Ошо ВОЗдун көрсөткүчтөрү менен жана средний показательге чыксын деп ошону жазып кеттик да. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени средний показатель дегенде ошол жана ПМдин көрсөткүчү абада 19 гана түзүш керек экен. Бизде бүгүнкү күнү 19 эмес, 25 түзүш керек экен. Бизде 25 эмес, бизде азыр 400гө чейин чыгып кетип атат. Өзүбүз деле көрүп атабыз, муну уже фантастика кылып, же баягында мен айтканда мен менен премьер-министр спорт этип, сен жок андай эмес,
ал чаңдан деп айта албайт уже эч ким. Бардыгы буга уже күбө болду. Жөнөкөй эле бир үйгө кирип алып туруп өзүңүз от жаксаңыз кандай гана бир эте албайсыз. Керек болсо оозуңуздан чыгат кайра эле ошол нерсечи, жууган күнү деле колуңуздан бар жерден айтор ошол зыяндуулугун көрө аласыз да. Бүгүнкү күнү ачыктана так ошол ЮНИСЕФтин көрсөткүчтөрүнүн жарымына деле ишенсек, бүгүнкү күнү демек өлүп атат деп айта алабыз. Өлүп атат, ага биз карама каршы турушубуз керек, катуу турушубуз керек деп айтат элем. Керек болсо өткөнкү күнү мен айта албай калдым, кече киргизе албай калдым, токтом өтүп кетти. Жоопкерчиликти уголовный ответственностьтун айтып атканда жанагы катуу немесин карашыбыз керек, ошол убакыт келип калды деп ойлойм. Кылыч мырза, ушул биз айтып атпайбызбы, ден соолукка терс таасирин тийгизет, кесепети акыры жаман болушу мүмкүн депчи. Анан негизи бунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Сиздер кандайдыр бир анализ чыгарасыздарбы? Балким мониторинг бул боюнча. Бул мониторингден баягы биз айтып атпайбызбы, быш азайган жок, көбөйүп атат депчи. Жыл сайын көбөйүп атат. Мисалы 2016-жылдан бери кандай болду көрсөткүчтөр? Ошого кенен токтолуп кетсеңиз. Бүт эле жер негизи бул экономика акыбал. Эң биринчи айтып атпайбызбы? Мына азыркы биздин автоунаалардын эскилигин парктын, жана азыркы кирип аткан бензин сапатын, андан тышкары ошол көмүрдүн сапатын ошол жараша. Ден соолукка берип аткан таасир туура Марлен Абдрахманович айтып атат. Бул азыркы чейин негизи мен Минздрав менен кездескенде сүйлөштүм. Изилдөө барбы негизи? Кызмет азыркы эмеде бизде изилдөө жакшы жок. Бирок таасирин берип атат. Вплоть баягы эмеге чейин дейт. Баягы боюнда болгон аялдардын балага чейин таасирин берип атпайбы? Анан башкаларга дагы тиги же азыр биз көчөгө чыкканда эле кээде көрүнбөйт атпайбы, карабайсыңар. Жөн туман сыяктуу болуп калат да. Ошол бул өтө чоң таасирин чоң берет. Биз ошол жагынан изилдөө жок негизи, бирок аны билип турабыз. Начар ден соолук, элдин начарына, анан пневмония, бронхит, туберкулез деген сопутствующий заболеваниялар кетип атпайбы ошол. Анан бул маселени сиз кошумчалайын дедиңиз беле? Сиз бир маселеңизге жооп бере албай турбаймынбы? Сурооңузга жанагы жыйынтык барбы, жылыш барбы деген суроого эстеп кеттим. Азыр тест боюнча айтып коеюн, жыйынтык бар. Атайын коррупциялык схема аныкталыптыр. Буга чейин көмүр келип атып, балыкчыда токтоп, балыкчыда кум менен аралаштырып, анан бул жерге алып келип жакчу экен. Керек болсо эсиңиздерде болсо керек, жана кар жааганда бир кара түстөгү, жашыл неме, коричневый түстөгү кум кошо жааганда, ал ошонун кесепетинен болгон экен. Анан көрсөткүчтөргө келсек, ошону жокко чыгарды айтайын дегеним. Ошол коррупциялык схеманы жокко чыгарды. Эми сапаттуу көмүрдү киргизгенге аракет кылып калышты, аны түшүнүп калышты. Көрсөткүчтөргө кайтып келсек, эгерде жана ошо частный көрсөткүчтөр менен 430ду көрсөтүп аткан болсо мурдагы жылы, азыр 330 болуп атат. Демек бир 100гө азайды да. Эми карап көрөлү дагы азыркы күндөрдө дагы кандай болот экен, бирок бир нерсени айтып кете турган нерсе ошо тест оңдошту, анан катализатор боюнча жанагы токтомду кабыл алышты. Алган жактан мындай жакшы жылыш жок. Аны ошон үчүн биз жооптуулары жоопко тартылсын деп айтып атабыз. Сиздер ушул жылыш болуш үчүн учурда кандай аракеттерди жасап атасыздар? Негизи жаратылыш министрлик айтып атпайбызбы баягы жаратылыш болгондон кийин өзүнүн башкы ролун ойнош керек. Бирок бул биргеликте апарган иш да негизи. МСКулар менен, мэрлер менен, анан жана өкмөт менен, жогорку кеңешке чоң рахмат. Азыр ошол жаңы токтор мыйзамдарын чыгарып атат, ошол бизге жол ачып берип атат. Анан дагы бир нерсе, тилекке каршы биз буга чейин бизде мораторий деген менен биздин службабыз бар, түз эле барып оперативдүү түрдө текшере албайт. Сөзсүз Минэкономика аркылуу ошону барып күтүш керек. Качан жобосу болот, качан чечими болот, уруксаты барбы, кат аркылуу, кат аркылуу биздин планда бар, бекилбей деген ушул бир аз тоскоолуп чын айтканда. Ал жакында эле биздин мына жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев көтөрбөдүбү маселени. Оперативдүү бергиле, оперативдүү түрдө барып мончолоп текшерсин, котелин текшерейби, же кайсы жерде заттар чыгып аткандан кийин, смог чыгып аткандан кийин барып оперативдүү түрдө. Себеп керек, сөзсүз керек, инструмент керек, бирок колубузда инструмент жок. Тилекке каршы бир. Экинчиси, смог азайыш үчүн азыр биз айтып атабыз. Мына ал жерде сөзсүз мына шаардын, Бишкек шаарына алып койсок, ирригация маселе сөзсүз керек. Мына шаарды жайында деле көрүп атасыңар, көп баягы ооруп аткан баягы растениялар, дублирующий, баягы моль, бу депчи, ушул
сугарыш керек, жакшыландырыш керек, көп бактарда отуруш керек, сөзсүз. Автотранспорт маселе, общественный транспортты көбөйтүш керек, сөзсүз. Бир автобуска 60-70 адам батканда, мына Европада ошондой негизи. Общественный транспорт көбүрөөк чыккандан кийин анда соответственно мындай транспорт жакшы общественный транспорт жүрүп койсо, анда менчик транспорт азыраак чыгат. Ал деле бир топ өзүнүн таасирин берет. Марлен мырза айткандай, бул жерден катализатор маселеси өтө чоң маселе. Мына ушул экономикалык жагынан же эмнеси кесепеттенби, көп катализатор тилекке каршы мына тияка чыгат. Ошону бөгөт салыш керек, сөзсүз. Регистрация убагында болобу, же уголовный статьяны кириш керекпи, же эмне бул жерде баягы сөзсүз керек ушул. Анан буга чейин ушул Балбак Төлөбаев депутат көтөргөн маселени айтып өтпөдүңүзбү? Ал киши ушул мончолорду канча убакытта бир текшере аласыздар? Мисалы, кара түтүн чыгып атса барып текшере аласыздарбы деген маселени койбодубу? Анан буга чейин ушул силер рейд жүргүзүп турчу элеңиздер, канча убакытта бир рейд жүргүзүп турчу элеңиздер? Өзү муну айтып атпаймынбы? Бизге деген азыр мыйзам бербейт. Мораторий салынган негизи. Ушу негизи бизнес текшергенге биз бар. Кайрылгандар болчу беле? Кайрылган негизи өзү арыз менен келет. Биз арыз менен ошол мындай көбүнчө ошондой арыздар келип атат. Арыз менен келет, баланча манчону текшерип бергиле, эмеси түтүнү, кара түтүн чыгып атат. Биз эми ошол арызды алып туруп, анан эми Минэкономго кайрылабыз. Минэкономго кайрылганда убакыт кетип атпайбы? Убакыт кеткенден кийин бир эметкенден кийин кайра Минэконом бирок өзүнө бизнесменге деген айтып коет, баланча саланча келет деп проверкада. Дайырдан отушпайбы? Анан кантип барып текшеребиз? Ошол маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн мына Балбак мырза айтып атпайбы? Барып текшергиле оператив түрдө, кайсы болсо түн ичинде болобу, эртең болобу, кечинде болобу, биз барып ошону текшермекпиз. Выбростар текшермекпиз, канча болуп атат. Жакшы. Ушул эле маселени Марлен мырза, сиздин пикириңизди угалы. Негизи эле ушул буга чейин мораторий болгон деп атпайбы, жарыяланган деп. Анан ушул мораторийдин болгону туура эле буга чейин. Мисалы, ошол эле мисал да, бир жерде мончону жагып атса, ал жактан кара түтүн чыгып атса, өткөндө социалдык тармактарга дагы бир видео жарыяланды, Мисалы, ошол мончо текшерилдиби, бул жерде суроо туулат да. Эми булар мыйзамдын гана чегинде иш алып бара алат да. Ошого биз азыр шашылууш түрдө өзгөртүү кылып берип атабыз. Булар ошол смогтун тегерегинде болгон маселеге сөзсүз түрдө тез арада текшерүүлөрдү тынымсыз жүргүзгөнгө макулдук алып берип атабыз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, буларга биз сунуш айттык, жанагындай WhatsApp группаларды, объявленияларды ачып койгула, эл көргөн жеринде салып жиберип турсун. Биз салып турайлы, башкалар салып турсун. Бул жөнүндө президент айтты. Демек, бул тапшырманы аткарыш керек буга тез арада. Ошол немени түзүп койсо, иш өзүнөн өзү ордунда жылы берет. Бул эми бирөөнү сатуу эмес. Бул бирөөнү коргоо деп атайт элем да. Бул өзүбүздүн ар бирибиздин өзүнүн ден соолугубузду, үй бүлөбүздү коргоо максатында кылып беребиз. Мыйзамды тез арада кылып берип атабыз. Жакынкы арада мына Кудай буйрса жол беребиз. Булар уже тынымсыз текшергенге уруксат болот. Жакшы. Акыркы суроом болсун, биз ушул жогоруда ыштан кантип арылабыз деген теманын айланасында сөз кылып атпайбызбы? Негизи эле дагы бир кошумча айтып кетсеңиздер, негизи ыштан дагы арылуунун кандай жолдору бар? Негизи эле ушул көйгөйдү кантип чечсек болот? Эми азыр эле буга чейин айтып кеттим элем. Бизде азыр келип аткан бензин К3, К4 маркасында, бул баягы азыр Европада негизи К5тен ылдый колдонбойт. Ошол мыйзамга түргө киргизсек, ошону баягы бөгөтүн коюп койсок, ал деле бир топ өзүнүн таасирин берет да. Ошондо баягы сапатын жогорутуш керек, сөзсүз. Бензин сапатын жогорутуш керек. Андан тышкары Кыргызстан боюнча биздер азыр айтып атабыз, баягы заманбап лаборатория керек. Ошо по определению качества воздуха деп коет. Ошондой лабораторияны куруш керек. Жана Кыргызстан боюнча датчиктерди коюш керек. Ошондо бизде общий анализ, мониторинг келе берет да. Кайсы жерде кандай обстановка, кайсы жерде аба булганып атат. Андан ошондон анализ кылгандан кийин анда биз уже сөзсүз оператив түрдү биз эме кыла алабыз да, баягы жумуш жүргүзөбүз. Учурда бизде канча датчик бар? Учурда азыр эле Бишкек шаарында эле МЧСтин эметпесем, жаңылбасам, 27 же ошол тегереги датчик, анан общественный организациялар 14 датчик турат дейт. Ошол элдин тегереги 60 тегерек датчик турат общий шаар боюнча. Баягы башында айтып кеткен 5 нерсенин тегерегинде эмне үчүн смог пайда болду? Ошонун тегерегинде нерсени бат жана ылдам жасап койсок, ошол менен айрылабыз. Биринчиси жана айткан ТЭЦ боюнча сапаттуу көмүрдү толугу менен көзөмөлгө алып туруп ар дайым киргизип туруш керек. Ага газга өткөзө албайбыз, газга өткөзүү өтө кымбат болот.
болгондо ошол нерсени катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Экинчиси, жыл массивдерге колунда барларга тез үймө үй газды өткөзбөшүбүз керек. Үй колунда жокторго жанагындай солнечный батарея жана башка технологиялар менен отоплениени киргизбешибиз керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, айтылып жүргөн сөздөн ишке өтүп, жанагы мусорный полигонду куруш керек. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү, жана айткан Роза Ветровду карама каршы келген, ошо шамалга каршы келе турган нерселерди курууну токтотуш керек. Анан бешинчиси, буга эл өзү жардам бериш керек, эл толук түшүнүш керек, жана катализаторду сатууну токтотушубуз керек. Сатып ала тургандарды жазалашыбыз керек. Мындан ары катализатор сатуу деген маселени койбошубуз керек. Анткени катализатор бул жөн эле ойдон табылган нерсе эмес. Бул атайын заводдордун изилдөөлөрүнүн негизинде ошол май күйгөндө майдан чыккан уулуу нерселерди, ятты фильтр менен алып калган нерсе. Аны жөн эле заводдон кымбат нерсени 300 миң, 400 миң сомго чейин коюла турган нерсени жөн эле койбойт. Аны биз алып туруп бүгүн 20 миңге, 30 миңге сатып атабыз. Бул жаман көрүнүш. Ошону токтотуп, чогуу биргеликте кылсак, жана айткандай, бензинди эми ал кымбаттап кетиши мүмкүн, бирок колдон келишинче мына Бишкек шаарында ошондой мераларды кабыл алыш керек. Жана ошондой эле коомдук транспорт, билесиздер. Биз бир топ ушул маршруткалардын ордуна батыраак биздин коомдук транспорт газ менен жүргөн жана электро двигатель менен жүргөндөрдү киргизишибиз керек. Анан мына быйыл мен бирден бир жакшы сунушум да өттү. Аябай сүйүнүп атам. Жанагы электромобилдерди сатып алуу 450 миллион сом бөлүнүптүр. Баардык мамлекеттик жанагы машинелердин баардыгын азыр электромобилге өткөзсөк, бул дагы бир топ экономияга алып келет. Анан эң негизгиси башка жөнөкөй элге инфраструктураны түзүп берет. Зарядный устройстволорду жана башкаларын баарын кылып берсе, эл акырын ушуга өтүп, колдон келишинче Кудай буйруса өтүп алсак, анда бир топ ушул смогтон айрылабыз. Смог деген нерсени унутабыз. Жакшынакай өзүнүн жаратылыш, Кудай берген жаратылыш менен жашайбыз деген ниеттемин. Жакшы, урматтуу катышуучулар, макул болуп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Полет клиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.